Бул хайп үчүнбү? Же болбосо адамдарды өзүнө окшоштуруп ээрчитүүдөбү? Сиздер өтө маңыздуу таасирдүү нерселерди алдыда көрө аласыңар. Россиялык рэпер Моргенштерн бул видео блогерди таанымал адам жок болсо керек. Мен бул видеону атайы ушунун музыкаларына бийлеп угуп жаткан адамдар үчүн чыгардым. Албетте арасында мынтип жооп берген адам да бар сөзсүз түрдө. Башымда бадыран кылбачы, пожалуйста. Мен бул видеону чыгарбашым керек болчу. Тилекке каршы кыргыз ютуберлер эч көргөн жокмун. Бул рэпердин ачык кылыктарын, сыпаттарын алып чыккандарды, анын фанаттарга болгон сый мамилесин, же болбосо энени жайылтып аткандар тууралуу. Буга окшогусу келген инсандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Анын жолун жолдоп биз кайда баратабыз? Айткылачы. Бул видеону аягына чейин көрүңүз сөзсүз түрдө. Мен видеону анда баштадым. Мен анда сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн чекеден ирети менен айтып өтөйүн. Моргенштерн чыныгы аты жөнү Алишер Тагирович. 1998 жылы 17 февралда туулган. Ал Россиянын эң сулуу айымынын ламинациясынын ээси. Моргенштерндин көтөрүлүшүнүн эң негизги себепчиси болгон Слава Мерлаун чыныгы аты Артем аттуу композитор, видеоблогер, битмейкердин салымы чоң болуп эсептелет. Анын бит жазганын көпчүлүк элге сиңиндүү. Мындайча айтканда тез хит болот десе да болот. Тагыраагы таланттуу бала. Бул күнгө чейин көптөгөн биттер ушу көрүп жаткан Артемдин эмгектери менен ал хиттер жаралып жатты. Азыркы учурда экөө эки жолго түшүп, өз алдынча иштөөдө. Мындан ары экөө биригеби жокпу белгисиз. Моргенштерн байкап көрсөңүз, ар кандай стилдеги жана образдарды узак саякатта болот. Моргенштернди көпчүлүгү ананаска окшотурчу. Моргенштернге ананас ысым коюлуп, ал прическасын кийин өзгөртүүгө мажбур болду. Блогер жана рэпер Моргенштерн өзүнүн сүрөттөрү менен дарат кагазын чыгарды. Ал YouTube каналындагы өзүнчө видеонун жаңы товар түрүндө арнаган. Моргенштерн өзүнүн биринчи оффлайн бизнесин түптөп, дараткана императору болууну пландаштырып жаткандыгын айтты. Анткени анын бою боюнча өмүрүнүн келечеги ушул. Жаңы веб сайты 990 рубльга сатылып жатканын атайы сайтты түзгөн. Ал жакта кааласаңыз каалаган адамдын сүрөттөрүн басып чыгарууга заказ берсеңиз болот деп өттү. Бул кызмат бир аз кымбат турат. 1190 рубль болуп эсептелет. Моргенштерн ысымдын мааниси таң жылдызы болуп которулат. Араб тилге болсо шайтан болуп чечмеленет. Эгерде сиз Моргенштерндин фанаты болуп чыгармаларын баалап уксаңыз, сизди бир тыйынга да албашын унутпаңыз. Өзү бул тууралуу көп нерсе айткан материалдарда көрүп алсаңар болот. Мен ал сөздөрдү айтканга оозум барган жок. Бүгүнкү күндө ушуга окшогон тартипсиз грязный блогерлерге салымын кошуп, даже кыргыз ырчыларында анча-мынчасын көрүп калдым. Ушунун ырларына бийлеп жүргөндөр арбын. Аны көргөн өспүрүмдөр күндөн күнгө өсүүдө. Сизди көргөн жаш өспүрүмдөр кайда барат? Моргенштердин ырларын сөздөрүнө маани бере кетсек, өтө жаман сөздөр менен рэп окуп ырдайт. Биз анын күндөн күнгө дүйнөгө жайылтуусуна жардам берип, TikTok'то, Instagram'дарга жайылуусуна себепкер болуп, класс басып анын ырларына ролик тартып жүрөбүз. Эгерде ушул бойдон кете берсек, акыры барып эмне болорун ойлоңуздар. Ар бир адамдын өз башы өзүндө албетте. Мен эч кимге акыл үйрөтө албайм. Бирок кээ бир адамдар Моргенштердин ырдаган рэптерине маани бербей угушат албетте. Бул сөз түшүнбөй уккандарга тиешелүү. Менин максатым бул видеону чыгаруучу максат биз эртеңки балдарыбыз келечегин ойлоо. Эгерде биз ойлобой өзүбүз баш болуп турсак, бул нерсе аябаганда өспүрүмдөргө терс таасирин тийгизет деген ойдомун. Сиз бул сөздөрүмө кошулбасаңыз, кийинки келечекти ойлобой кайдыгер карайм десеңиз, анда менин сөзүмө бекер болуп эсептелет сизге. Эгерде жок, мен эртеңки келечегибизди ойлойм десеңиз, анда бул видеону жайылтууга жардам берип класс басып өтүңүз, башкалар дагы көрсүн. Ушуну менен ролик аяктады. Класс подпис болушту унутпаңыз.